Айрым мекемелерде пенсионерлер жаш кадрларга орун бербей келерин Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Чолпон Куларабаев билдирди. Ал эмгек кодексине жумуштан кетирүүгө уруксат берген пенсия курагына жетти деген беренени киргизүүнү сунуштады. Көп мекемелерде ошон ичинен биздин Улуттук илимдер академиясында дагы азыр айтып атышпайбы? Анакей пенсияга чыккандардын саны көбөйдү, алар кызматтан кетпейт, жаштарга орун бербейт деген дагы көп сын пикирлер бар да. Ушунда бир ойлонуп көрсөк, жана расторжение трудового договора деп перечень турбайбы? Ошо жака по состоянию здоровья деп уже кошуп турсуздар. Анан достижением пенсионного возраста деп эгерде администрациянын демилгеси менен мүмкүнчүлүгү болбосо, пенсияга чыгып алып келе албаса, ушундай бир жакшылап ойлонуп көрсөк. Кундузбек Сулайманов иш берүүчүлөргө пенсионерлерди жумуштан кетирүүгө укук берүүнү сунуштады. Депутат мындай оюн эмгек кодексинин долбоорун талкуулоо учурунда билдирди. Ал учурда айрым мекемелерде 80 жаштагы адамдар иштеп жатканын белгиледи. Пенсия курагына жеттиби, андан кийинки кадрларды жумуш менен камсыз кылалы. Жетекчи мыйзам чегинде кол алдындагы пенсионерлерди жумуштан кетире албай жатат. Кетирсе да алар соттошуп кайра келип алууда. Андан да мажбурланган прогул үчүн компенсация төлөттүрүп жатат, деди эл өкүлү. Эмгек министрлигинин өкүлү учурда жетекчилер жамааттык келишим аркылуу жаш курактык чектөөлөрдү коюуга укуктуу экенин айтты. Бизде азыр мына пенсиянын курагына келгендерди биз пенсияга кетире албай атабыз. Ал жерде эгерде ошол кадр необходимо керек болсо, анда алып калуу ушул эме мененчи, эмгек келишим түзүп алып калуу боюнча. Эгерде анын ордунда башка кийинки кызматкер келе турган болсо, биз пенсия кетирүү бизде кайра соттошуп эле кайра келип калып атат кызматкачы. И при том еще компенсация төлөтүп атат анчы. За вынужденный прогулгачы. Кой, Ысык-Көл областында Ысык-Көлдүн жараны катары Ысык-Көлдө, ушул жерде Ысык-Көлдө туулган атуу катары Ысык-Көл тартылып баратат жыл сайын. Жыл сайын тартылып баратат. Жүрөгүбүз менен өйүп, жүрөгүбүз кан ыйлап атат. Буга мындай капельный орошение киргизип, чоң суу топтоочу жайларды токтотушубуз керек Ысык-Көл областында курганда. Мөңгүдөн аккан суу түз эле көлгө куюш керек. Мындай капельный орошение менен бир система менен алып келип, Ысык-Көл областындагы өзүнчө мындай бир зона кырып киргизишибиз керек. Сиз кандай карайсыз ошого? Абдан туура айтасыз. Биздин Апкөнсөчтүн тапшырмасы менен 29 ноябрда форум өтөт Ысык-Көлдө. Мени да чакырып коесузарбы ошо? Сөзсүз чакырабыз. Ошол жакта бүт ошо сиз айткан ошо туура. Биздин азыр эң биринчи планыбыз ошо көлдү капельный орошение дождевание өткөзөлү деп атабыз. Жана жаңылыктар коюп, анан жанагы БДР, БСРда да аяка көп карабайбыз. Мына суу деген көлгө көбүрөөк куюлуш керек. Эң сонос. Жана бизден косторду ошо көлгө көндүрүп атпайбы? Балыкчы бүттү, аз чолпон ата каралып атат, каракол. Ушу көлдүн жээгинде бүт костор курулуш керек, канализация. Урматтуу туугандар, урматтуу калайык. Чолпон ата шаарында ратификациядан экинчи окуудан өттүк, Кудай буйрса, очное сооружениянын костор курулуп атат. Ысык-Көл областындагы жыл сайын тартылып бараткан Ысык-Көлдүн деңгээлин бир гана ушул капельный орошение жаңы система менен токтотушубуз керек. Чоң БДРларды, БСРлер эми кичинекей БДРларды курууну токтотуш керек көлдө. БДРлер сууну токтоп, сууну кармап жата берип, көлгө эчтеке куйбайт атпайбы? Айыл чарба министрлигине тапшырма беришибиз керек. Өткөндө да айттым. Ысык-Көл областындагы элдин шартына сууну аз кыла турган жаңы сорттор, мисалы эмне? Картошканын сортторун жаңы сорттор, буудай, арпа, эл эмнени колдонуп атса, алма, өрүк, ошон жаңы сууну аз колдонуп турган, сууну көп немете турган сорттордон сууну аз колдонуп турган сортторго өтүшүбүз керек. Бул только Ысык-Көл областы эмес, Кыргызстан боюнча. Өзбекстан менен Түркменистандын капельный орошение короткон акчасын уксаңар жүрөгүңөр түшөт. Миллиарддаган долларларды колдонуп атышат алар капельный орошениега. Өзбекстан менен Түркменистан Кыргызстанга караганда намного көп алдыга өтүп кетишти капельный орошение боюнча.
капельный орошение боюнча мына Манас Саматов агайыбыз, Абдулла деген дагы бир жараныбыз жанын талашып элдин баарын айтып жүрүп түшүндүрүп жүрүшөт. Ушуга өтө албай койдук, өкмөт субсидировать этишибиз керек акырында. Депутат эмгек кодексине аномалдуу ысыкта иш күнүн кыскартууну киргизүүнү сунуштады. Медербек Алиев мындай ченем эл аралык практикада жакынкы Казакстан менен Россияда колдонуларын эске салып, Кыргызстандан мындай норманын бар жогуна кызыкты. Эмгек министринин биринчи орун басары Мухтарбек Маймурзаев бүгүн сунушталып жаткан эмгек кодексинде мындай шарт каралбаганын айтты. Ал эми эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматынын директору Чолпон Кулмадияров жумуш берүүчү коопсуз, ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө милдеттүү экенин белгиледи. Эмгек кодексинде жумуш берүүчү кол алдындагыларга коопсуз шарт түзүп берүүгө милдеттендирилген. 2 жыл мурун аномалдуу ысык болгондо Саламаттык сактоо министрлиги буйрук чыгарган эле. Анын негизинде жумушчуларды ичүүчү суу менен камсыздоо 50 жаштан улууларга жумуш күнүн 1 саатка кыскартуу каралган. Бирок бул эмгек кодексине кирген эмес, деди Мадияров. Эми ал боюнча бизде баягы аномальный жара болгондо ошо как раз 2 жыл мурун санэпиднадзордон Минздравтан приказ чыккан. То есть работодатель должен обеспечивать в таких случаях работников питьевой водой, и жашы 50-ден өйдөлөргө 1 саат кыскартылган да. Это на основании приказа. Нормы Трудового кодекса это не предусмотрено.